Мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Petroleum Company өндүрүшүнөн 3 түрлүү продукция чыгат. АИ-80 маркасындагы бензин, дизель жана мазут. Заводдун кубаттуулугу жылына 500 000 тонна чийки затты иштетүүгө ылайыкташкан. Бул видео материалда ишкананын соңку жылдардагы жетишкендиги. Тагыраак белгилеп айтканда, 2021 жылы компания жетекчилигине келген Байгазы Матисаковдун мезгилинен башталган реалдуу өзгөрүүлөргө, динамикалуу өнүгүүлөргө токтолобуз. Көрсөткүчтөрдү конкреттүү сандар менен салыштырып көрсөтүп беребиз. Өнүгүү жолуна түшкөн өндүрүш. Алгач көңүлүңүздү нефтини кайра иштетүүдөгү көлөмгө бурабыз. 2020 жылы компания 132 000 тонна нефтини кайра иштетти. 2021 жылы 180 000 тонна. 2022-де кайра иштетүү көлөмү 186 000 тоннага чыкты. 2023 жылы 213 000 тонна мунайды кайра иштеткен. Быйыл 2024 жылдын соңуна чейин болжолду айтканда 218 000 тоннага чыгууну көздөп жатат. Байкалып тургандай, нефтини кайра иштетүүдөгү динамикалуу темп 2021 жылдан тартып башталган. Компаниянын таза кирешесине токтолсок, 2020 жылы компания кирешеге чыккан эмес. 47 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Бирок кийинки жылы 2021-де 161 миллион 700 000 сом таза пайда алды. 2022 жылы ишкана 298 миллион 300 000 сом киреше менен чыкты. Ал эми 2023 жылы 285 миллион 100 000 сом. Быйыл 2024 жылдын 10 айында таза киреше 254 миллион 291 000 сомду түздү. Компания жылдын аягына чейин 315 миллион сом таза киреше алууну көздөп турат. Баса белгилесек, 2021-2024 жылдар арасында тапкан таза кирешелер ишкананын тарыхындагы эң жогорку көрсөткүчтөр болду. Мунай заводдун эң чоң ресурсу бул кызматкерлер. Компания президенти Байгазы Матисаков эмгек жамааттын эмгек акысын жыл сайын көбөйтүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Орточо эмгек акылардын суммасы төмөндөгүдөй. Орточо айлык 2020 жылы 32 000 сомду түзсө, 2021 жылы 42 064 сомго чыккан. 2022 жылы кызматкерлердин орто айлык маянасы 51 310 сом болду. Эмгек акы жыл сайын көтөрүлүп, 2023 жылы 62 350 сомго жетти. 2024 жылы орточо айлык акы 68 292 сомду түздү. Учурда компанияда 230 адам эмгектенет. Эмгек акыны көтөрүү, кызматкерлерге шарт түзүү аркылуу өндүрүштөгү коопсуздукту бекемдөө иштери жасалды. 4 жыл ичинде 3 көзөмөл өткөрүү пункттары жаңы курулуп, видео байкоочу камералар менен жабдылды. Коопсуздук кызматкерлери үчүн заманбап шарт каралып, иштөөгө болгон бардык мүмкүнчүлүк түзүлдү. Компанияга салынган инвестициянын көлөмүнө токтолуп өтсөк, акыркы 4 жыл ичинде ишканага 257 миллион 663 000 сом инвестиция жумшалды. Эвак эскилиги жеткен автопарк толугу менен жаңыланып, 18 даана жаңы техника сатылып алынды. Алар 6 микроавтобус, 7 жеңил унаа, кран манипулятор жана башка ар кандай чарбалык иштерди жасай турган атайын техникалар алынды. Жаңы унаалардын камсыздалышы менен ишканада транспортко болгон муктаждык чечилди. 4 жыл аралыгында салынган инвестиция компаниянын маанилүү тармактарына жумшалды. Эң негизгиси заводко зарыл болгон техникалык жабдуулар сатылып алынды. Кыргыз Petroleum Company Жалал Абад облусундагы ири өндүрүш. Ошол эле мезгилде мамлекетке чоң суммада салык төлөөчү ишкана. Компания соңку 4 жыл аралыгында, тактап айтканда 2020-2024 жыл ичинде мамлекетке 523 миллион 101 000 сом салык төлөдү. Сатуудан түшкөн киреше, акциз, мүлк салыгы, жер салыгы, соцфонд жана башка бир нече салык түрлөрү бар. Кыргыз Petroleum Company жогорудагы сиз күбө болгон жетишкендиктер менен токтолгон жок. Келечек үчүн жасалып жаткан салмактуу ишке эми токтолобуз. Ал көптүн кыялында гана болуп, ишке ашпай келген мунайды кайра иштетүүчү заводдун модернизациясы. 2021 жылы президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна жасаган жумушчу сапарында 18 декабрь күнү Кыргыз Petroleum Company мунайды кайра иштетүүчү заводу менен таанышып, компания жетекчиси Байгазы Матисаковго заводдун өндүрүшүн модернизациялоо боюнча жеринде конкреттүү тапшырманы койгон. Буга байланыштуу чараларды көрүү үчүн компания президенти директорлор кеңеши менен биргеликте тиешелүү чечимдерди кабыл алып,
Ишмерчемдин планы бекитилди. Модернизациялоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Ошентип жалгыз акционер болуп саналган Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коомунун төрагасы Нургазы Нишанов менен Кыргыз-Петролиум компани жабык акционердик коомунун президенти Байгазы Матисаковдун жетекчилиги алдында комплекстүү иш-аракеттер жүргүзүлө баштады. Кыргыз-Петролиум компани техника экономикалык негиздемени жасатып, ошонун негизинде модернизацияны ишке ашыруу үчүн дүйнөгө белгилүү болгон бир нече эл аралык компаниялар менен иш жүргүздү. Жумушчу топ айлап жылдап тынымы жок иштеди. Натыйжада америкалык Spec Engineering компаниясы тандалды. 2024 жылдын 1 февраль күнү Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестицияларды тартуу боюнча улуттук агенттиктин Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коомунун, Кыргыз-Петролиум компани жабык акционердик коомунун жана Spec Engineering компаниясынын жетекчилиги мунай заводду модернизациялоо боюнча инвестициялык макулдашууга кол коюшту. 2024 жылдын 28 сентябрында заводду модернизациялоо боюнча курулуштун капсуласы салынып, президент Садыр Жапаров өзү катышты. Кыргыз-Петролиум компани үчүн бул күн тарыхый бурулуш болду. Кыргыз-нефтегаз акционердик коомунун жетекчилиги менен Кыргыз-Петролиум компани жабык акционердик коомунун жетекчилерине заводдун модернизацияланышын катуу көзөмөлдөө менен белгиленген мөөнөтүндө сапаттуу бүткөрүүнү табыштап кетемин. Бул иш-аракеттер жана бүгүнкү ири өндүрүштүк ишкананы модернизациялоо долбоору Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө күчтүү түрткү берерине бекем ишенемин. Учурда заводдун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Биринчи этабында жер иштери жасалып, азыркы тапта 21 000 тонна даяр нефти продукциясы сакталуучу 11 даана резервуарды куруу иштери жасалууда. Spec компаниясынын адистери билдиргендей, Кыргыз-Петролиум компани жабык акционердик коомунда курулуп жаткан мунайды кайра иштетүүчү завод азырынча Борбор Азия мамлекеттеринде жок. Бул уникалдуу технологияны камтыган курулуш болот. Spec компаниясы 2000 жылдан бери өз жумушун алып барат экен. Основной жумушу булардыкы инжиниринг, проектирование, строительство, именно EPC контракттар менен көп жумуштарды алып барган. Опыты өтө чоң компания. Основном Ирак, Иран, Дубай, Африка, Америка штаттарында бардыгында иштеп жүргөн компания үчүн биз ушул компанияны тандаганбыз. Курулушта мунайды кайра иштетүүчү эң акыркы үлгүдөгү жабдыктарды пайдаланып жатабыз. Ал техникалар көзөмөлдүү автоматташтыруу максатында колдонулат. Заводко жаңы башкаруу системасын орнотобуз. Бир сөзү менен айтканда, курулуштагы жабдыктардын баары заманбап болот. Модернизациялоого жумшалуучу жалпы сумма 409 миллион 923 миң 871 долларды түзөт. Ал каражаттын 200 миллион доллары инвестордун, тактап айтканда учурда курулушту ишке ашырып жаткан башкы подрядчы Spec компаниясыныкы. 109 миллион 923 миң 871 доллар мамлекет тарабынан каралган. Ал эми 100 миллион долларды Кыргыз-нефтегаз ачык акционердик коому бөлдү. Заводду модернизациялоо иштери аягына чыгарылса, дүйнөлүк стандартка ылайык келген АИ-92 жана АИ-95 маркасындагы күйүүчү май жана дизель өндүрүлөт. Модернизациялоо бул жөн гана жабдууларды техникалык жактан жаңылоо эмес. Бул келечекке жана өлкө экономикасын өнүктүрүүгө салынган инвестиция болуп саналат. Өлкөдө мунайды кайра иштетүү тармагы жаңы деңгээлге чыгат. Кыргыз-Петролиум компани жабык акционердик коому Кыргызстандагы өндүрүштүн флагманына айланат. Келишим боюнча модернизациялоону аяктоо мөөнөтү 3,5 жылга пландалган. Кыргыз-Петролиум компани кубаттуу өндүрүш, күчтүү экономика, кубаттуу өлкө.